Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Битир садакасы тууралуу сабагыбызды улантабыз. Дагы бир маселе кечеги сабакка байланыштуу. Эгер киши ата-энесине нафака берип турган болсо, алардын атынан да битир садакасын берүүсү важип болот. Ал эми эгер ата-энесинин өзүндө акчасы болсо, алардын өздөрүнө важип болот. Мисалы пенсиясы бар, өздөрү чыгарууга кадыр болсо битир садакасын өздөрүнө важип болот. Бирок баласы ата-энесинин атынан чыгарса боло берет деп айттык битир садакасын. Бүгүн сабакта 7-чи маселени айтып өтөбүз. Битир садакасына байланыштуу 7-чи маселе битир садакасынын өлчөмү. Канча өлчөмдө битир садакасы берилет? Битир садакасынын өлчөмү 1 са азык-түлүктөн берүү. Имам Муслим өзүнүн сахихинде риваят кылып айтат: Анаби Саидин ал-Худри радıyallahu anhu قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. Абу Саид ал-Худри радıyallahu anhuдан риваят кылынган хадисте мындай дейилет: Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында жаш карын атынан, кулдун атынан 1 са тамак аштан азык-түлүктөн чыгарат элек дейт. Же 1 са курут, же 1 са арпа, же 1 са курма, же 1 са мейизден чыгарат элек дейт. Демек, өлчөмү канча экен? 1 сага көрө чыгарат экен. Мына ушуга байланыштуу дагы 3 маселени баяндап өтөбүз. Битир садакасы 1 са тамак аштан, азык-түлүктөн, мындайча айтканда, азык-түлүктөн берилет экен. Биринчи маселе хадистин захири. Мына ушул хадисти бир окуп, ошол бир маанисине ой жүгүтө турган болсок, Абу Саид ал-Худри радıyallahu anhuдан келген хадистин захири. Мына ушул хадистин ошол бир маанисине бир карай турган болсок, ар кандай тамактан, азык-түлүктөн 1 са чыгарылат экен. Мейизден 1 са, куруттан 1 са, арпадан, будайдан 1 са. Жумхур алымдар ушул хадистин захирин алып эле, ар кандай тамак аштан бере турган болсо, азык-түлүктөн бере турган болсо 1 са чыгарат деп айтышкан. Кээ бир алымдар, алардан Ханафи мазхаб алымдары, эгер будай берсе, жарым са берет деп айтат. Эгер будай берсе, жарым са берет деп айтышат. Абу Ханифа рахимахулла мейизден берсе, жарым са жетет деп айтат. Калган түрдөгү тамактардан 1 са берет дейт. Бирок мейизден, будайдан чыгарса, жарым са жетиштүү дейишкен. Анткени алардын заманында будай кымбат болгон жана эң абзел тамак саналган. Жарым са будай, жарым са мейиз, калган тамак ашка, азык-түлүккө туура келет дейишкен. Бирок бул маселеде этияттуурагы жумхур алымдарынын сөзү ар кандай тамак аштан 1 садан берилүүсү. Экинчи маселе 1 садан азайтуу дурус эмес. Будайдан болсун, башкадан болсун 1 са толук берилүүсү керек. Бирок мүмкүнчүлүгү болбогон киши, мисалы өзүнүн балдарынын айт күнүнүн түнү жана күндүзүндө жей турган тамак ашынан болгону жарым са күрүч артып калды. Мисалы, ушул жарым са күрүч болсо да берет. 1 сага жетпесе да дейбиз. Мүмкүнчүлүгү болбогондо жарым са болсо да берет деп айтабыз, же 3төн 1 са болсо да берет деп айтабыз. Ал эми ашыкча берсечи, 1 садан бул дурус ашыкча кылуу, ашыкча берүү, 1 са парыз деп айтып жатабыз. Бир киши өзүнүн атынан 2 садан чыгарам деп айтса, же мен 2 са берейин десе боло берет. Ошондо 1 са парыз болот, калганы нафил болот. Ниетине жараша соо боло берет. Үчүнчү маселе саны килограмм менен өлчөмү канча? 1 саны кило менен санаса канча килограмм чыгат? Азыр көпчүлүк са эмне экенин билишпейт, өлчөмүн билбейт. Анткени көпчүлүк муну менен мамиле кылбайт, бул нерсени колдонушпайт. Негизи са өлчөм бирдиги, көлөм бирдиги, шариятта макил кейл дейилет. Өлчөм бирдиги. Вазын болсо оорлук өлчөм бирдиги болуп саналат. Тараза оорлук өлчөм бирдиги. Литр бул хажим, көлөм өлчөм бирдиги. Ошол көлөм бирдиги. Мисалы 10 литр чаканы суу менен толтурсаңыз, демек ошол идиш толду. Аны кээде оорураак нерсе менен толтурууңуз мүмкүн. Кээде жеңилирээк нерсе менен толтурууңуз мүмкүн. Мисалы бир чакага суу куйдуңуз, кудум ошол чакага эле топурак салдыңыз, же таш салдыңыз, оорлугу бир түрдүү чыгабы? Жок. Таш оор чыгат сууга караганда. Бирок хажимде, көлөмдө кайыл тарабынан, көлөм тарабынан бир түрдүү. Бул бир чака, бул да бир чака. Ушуга көрө экөөсү 2 түрдүү экен. Са өлчөм бирдиги, тараза болсо оорлук өлчөм бирдиги. Ошондуктан битир садакасы бериле турган тамак ашты, азык-түлүктү килограмм менен өлчөп болбойт. Баланча кило деп болбойт. Анткени ар бир тамак аш
азык түлүк ар кандай чыгуусу мүмкүн. Са бир белгилүү көлөмдөгү бир идиш. Мына ошол идиш өлчөмүнчө берилүүсү керек. Эми ушул идишке салынган курма күрүч, курма будай, арпа кандай нерсе болбосун, аны таразыга койгондо ар кандай чыгуусу мүмкүн килограммы. Кээ бир курмалар бар, көлөмү чоң, бирок жеңил. Аны салсаңыз, бир са идишке салып тартсаңыз, тартып көрсөңүз, 2 килограмм чыгуусу мүмкүн. Же 2 килога жетпей калуусу мүмкүн. Бирок кээ бир курмалар бар, өзү кичине, ажва курмасы мисалы үчүн, өзү кичине, бирок оор келет, салмагы оор. Эми аны ошол сага салып тартсаңыз, ошол бир сага салып туруп, кийин анан тартсаңыз, 2,5 кило же 3 килога жакын чыгуусу мүмкүн. Бирок са тарабынан экөөсү тең, ошол бир түрдө. Ошондуктан битир садакасында ушунча кило деп кило менен өлчөнбөйт. Анткени бирдей чыкпайт. Азыр 2 кило чыгарсын деп айтса күрүчтөн, 2 кило чыгуусу мүмкүн. Аны да кээ бир түрлөрүнөн, кээ бир түрү башкача чыгуусу мүмкүн күрүчтүн. Бир жыныстагы болгон тамак аш азык түлүк ар кандай чыгат. Курманы мисал келтирдик, бир жыныстагы тамак ар кандай чыгып жатабы? Демек, ал белгилүү бир кило менен белгиленбейт. Ушуга көрө эми канча кило чыгарабыз? Азыр колубузда са жок. Са жок. Анда бир саанын өлчөмү жок. Анда саанын канча экенин биле албасак, алымдар айтышат, ар кандай заманда өлчөй турган нерсени бир өлчөмдө айтып кетишкен. Орточо колдуу киши эки колунун алаканын, эки колуну бир кылып туруп, бир ковуч алат. Мындайча айтканда бир коштоо алат. Бир ковуч алат. Толтуруп мына ушул бир ковучту, бир мут, ошол бир толгон бир ковуч, бир мут дейилинет. Анан муну идишке салат. Кудум ушундай кылып туруп, 4 ковуч алса, эки колун бир кылып туруп, эки колун өтө кысып жибербейт, өтө ачып жибербеген абалда орточо колдуу киши эки алаканын бир кылып туруп, бир ковуч алса, бир идишке салып туруп, 4 жолу алып салса, мына ушул өлчөм бир са деп айтышат. Ушул саны эмнеден бермекчи болсоңуз, 4 ковуч салыңда кийин кило менен өлчөп көрүң. Ошондо бир саанын килосун билип аласыз. Битир зекетинде этиятулуктан балким кичине кол, орточо кол эмес, эми бирөөнүн колу кичине болуп калуусу мүмкүн, орточо болбой калуусу мүмкүн. Алымдар айткан, анда ката кылып койбоо үчүн дагы бирди кошуп койсо, 5 ковуч, 5 коштоо, мындайча айтканда 5 ковуч алып салсаңыз, ошол салсаңыз, сиз күмөндөн чыгасыз. Ашыкчасы менен берген болосуз. Же дагы бир башка жолу алымдар айтышат, бир са идиш литр менен эсептегенде 3 литрге жетпейт дейт. 2 литрби канчадыр деп эсептешкен. Эгер сиз кайсы бир тамактын түрүнөн берсеңиз да 3 литрлик идишти толтуруп берсеңиз, анык бир саага жетип, андан да артык берген болосуз. Демек, бир сааны баландай килограмм деп айта албайбыз. Ар бир тамактын түрүнө карап, ошол килосу ар кандай чыгат экен. Ошондуктан киши эки алаканын ковуштоп 4тү салсын, колу кичине болсо 5ти салсын. Же болбосо 3 литрлик идишти алып туруп, ага салып берсе, ага өлчөп берсе, анык бир саадан артыгыраак берген болот. Валлаху алам. Ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.